Bir gün uruş болгон жерден 40 күн береке качат дейт. Чаң тополоң го бизде. Мына ол балапандар туруп калганда несиме келип атат. Мына ол Чабылекейдин балдарындай болуп тизилип отурушат. Ойлонуп көрүңүздөр аксакалдар. Мен ушуну Кыргызстанда жанакы менчиктештирүү саясаты башталганда жазган ырым бар эле сессияда отуруп. Балапан, ийилебачы заманыңа, бүгүндө түшпөсө эт казаныңа, сен эмес ата-энеңдин башы катты боору жокпу турмуштун азабына. Ийилеба, айланайын жаш канатым, көптөгөн азап чеккен кыргыз атың, түшүнөм айткан менен жеңил болбос, колуңда турбаган соң майлуунаның. Балапан, аман болуп бер жеткенде, бактыңды таба албастан өз жергеңде бабалар ушул күнгө калтырды деп, бүгүнкү жанакы бир кесе шорпа менен эки кабырга кеткенде. Боз үйдө калбагайсың биз кеткенде. Мына ушулардын тагдырын кошо сатып атабыз биз. Ушулардын келечегин сатып атабыз биз. Мурда бер дегенди билип, анан кийин ме дегенди билбей калган заманда жашап өттүк. Эми азыр өзүбүз мечит салып, жакшылык кылып, башка кылып, канча экебиз бул биринчи иш эмес, мындай иштери көп. Билгенибиз ба, билбегенибиз канча. Анан эми ушул көп адамдар ушундай иштердин бардыгын дал шайлоонун астында кылып, башка кылып бир нерсеге байлап кылат да. Бирок бул кишини ага байланбайт. Дайым ушундай бир Кудай үчүн болгондугун биз көрүп атабыз, билип атабыз. Иншалла, канча эке сизге Кудай ийгилик берсин. Анан сизде улду тарбияланып ушул элге журтка Кудайым жакшылык берсин. Адам деген өзүнүн канаты менен, учу куйругу менен конгондой, ошол кишиге дем берип, дух берип, ошентип сүйлөй турган бир дан берген, рух берген, ошол эли журту өз аркасына күндү болот. Кудай таалам силерге жакшылык берсин. Силер жакшы болгон үчүн мына жер турду ушул жерде сактап, силер жакшы болгон үчүн силердин уулуңар мына ушинтип сүйлөп атат. Кудай таалам ийгилик берсин деп айтабыз. Кудай таалам камчекебизге жакшылык берсин, элибизге жакшылык берсин. Анан ушул элдин жерине кызматты да кылсын Кудай таалам. Иншалла Кудайга ушундай бир тилек кылабыз, дуа кылабыз. Ушул күндөргө Кудайым жеткизди. Assalamu alaikum Kırgız elim. Аты жөнүм Алимов Дастанбек, 1999 жылы төрөлгөнмүн. Түкөстене ломкүстүк оорусу менен төрөлгөнмүн. Анан азыркы учурда сколиоз менде 4-степенге келип калды. Дем алышым кыйындап, ички органдарым кысып, санчкылап, грудной клетка уже көрүп атасыңар, ушул жерге чейин көтөрүлүп кетти. Арткы жагым видеодо көрсөтөбүз. Азыр ошого кичине мага акча керек болуп атат. Чет өлкөгө барганга Индия, Турцияларда 45 миң, 50 миң деп атат сумманы. Азыр Египетте мен көрүп атам, Германия, Египет жакшы болуп атат экен. Ошол жактардан мен клиникаларды онлайн издедим. Ал жактарды сүйлөшүп көрбөдүм, бирок отзывдарын көрдүм. Алар кымбатыраак айтып калышы ыктымал. Ошондуктан мага кичине жардам берип коюшуңарды суранам Кыргыз элим. Силердин 100 сомуңар менин өмүрүмдү сактап калышы мүмкүн да. Силердин 1 литр бензиниңер же магазинден алып иче турган суусундугуңардын акчасы бир эле мени өмүрүмдү сактап калышы мүмкүн. Аллах таалам үчүн жардам берип коесуңар деп суранам. Банк номерим 51 менен 191430 деп Дастанбек А деп чыгат. Сбербанк карталар видеонун астында жазылган болот. Сбербанк картамдагы жазсаңыздар Дастанбек А деп чыгат. Урматтуу урматтуу депутаттар. А дейбизби, бу дейбизби, Акылбек Үсөнбекович тың болчу. Депутаттардын катына бат-баттан жооп берип турчу. Азыркы премьер-министрге жетип көлдө айланып келгиче канча өттү, дагы эле бир кат жаздык эле жооп жок да Алмазбек Акунжанович. Менден салам айтып коесузбу, пожалуйста. Ушу биз депутаттын берген катына бир жооп берип койсо жакшы болот эле. Акылбек Үсөнбекович тың болчу, сразу жооп берчү, чечкиндүү болчу. Биз деген мен атамдын же энемдин же бир тууганымдыкын сураган жокмун да Алмазбек Акунжанович.
Элдикин сурап атам да, Тоңдукун, Жетегүздүкүн, Кыргызстандыкын маселелерин. Жооп бербесе, жок болсо, жок деп эле жазсын ачык элечи. Айлантып анан тияк айлантып, көлдү айлантып, нарынды айлантпай элечи. Биринчиси бул. Экинчиси мына Жетегүз район Жомбулак айылында суу боюнча акчаны алганда ратификациядан өткөргөндө укмуш аласыңар. Ой, мен жыргатам, мен гүлдөтөм, убагында беребиз деп. 2 жыл болду. Суу маселеси чечилбей жатат. Бул эл суу ичеби же силердин качан бересиңер деп акчаны күтүп отура береби? Ратификациядан өткөндө шакылдатып өткөрүп берип атабыз баарын. Но кичине элди карап койбойсуңарбы суу жагынан, таза суу жагынан. УКУСка шылтайт, УКУС Бишкекке шылтайт, Бишкек өкмөткө шылтайт, өкмөт жогорку кеңешке шылтайт. Ратификациядан зыңкылдатып эле өткөрүп берип атабыз го миллиондогон долларларды. Урматтуу Москва шаарында эмгектенип үй бүлө багып жаткан мекенештер, сиздер үчүн 12 жылдан бери таза документ жасап бере жаткан Али Байкени сунуштайм. Документтердин бардык түрүн ишенимдүү түрдө жасап беришет. ННН, СНИЛС, медкнижка, справка, период паспорт, ДМС, ОМС, детский полис, медкарта, трудовой договор, проверка регистрация, проверка запрет, проверка черный список. Эгерде срогу бүтүп калса, базадан чыгып кетсе, Сахаровага барган эмес болсо, 3 айга продление кылып беребиз. Bir ayda bir bazaсын текшерип беришет, базадан чыгып кетсе кайрадан киргизип беребиз. Байланыш номер +7929 541 02 05 номерине кайрылсаңыздар болот. Али Байке жооп берет. Келгенде жалдырап келесиңер, көзүңөрдү жалдыратып. Өткөрпөйүп койгулачы, антип койгулачы, минтип койгулачы деп. Мына Жетегүздүн Жомбулак айылы. Ошондой эле вопрос Тоң район Баканбаев айылында, Каржы сайда, Кызыл сууда. Берген суулардын, берген акчанын баарын ирети менен бат-баттан бүтүрбөйсүңөрбү? Тандаган фирмалардын баары Кудайдан жок ачкан фирмалар. Же иштебейт. Тандаганда жакшы тандагыла да. Тандабасаңар анда бир кара тизмеге кошуп, же аны жокко чыгаргыла, же өзүңөр салгыла, частный фирмаларга ишенбейсиңер. Муну Алмазбек Акмжанович бардыгы шүгүр жакшы, баары эң сонун. Бул деген өкмөттүк саясатка таасир берип атат да. Ошоларды жакшы карап, иретке салыш керек да. Суу, элдин баары сууга мына неметтик. Соц объекттерге Кудайга шүгүр, баары жакшы. Но кээ бир каттарга да өкмөт кишине мобилдүү жооп берип койгулачы, пожалуйста. Бирдеме десең, зам министр жооп берет. Мындан кийин министрдин колу жок, вообще каттарды кабыл албашыбыз керек, урматтуу төрага. Жогорку кеңештин депутатын даже зам министр стандартный шаблон. Карайбыз, и макул болду. Адам катары көрбөй калдыңар. Хорошо. Bizden de ошондой жооп берели силерге. Бизде комитеттерде жалдырап келгенде кабыл албай коелу, урматтуу депутаттар. Эгер министр өзү жооп бербесе. Рахмат. Бу автосалон иштеткендердин баракчасын көрүпчү достор. Как будто бекер берип аткандай реклама алат экен да. Мен алгым келип кетти дажечи. 500 лира сом алып кел, 800 лира сом алып кел депчи. Шүмшүктөр, мурабаханы жамынган дин душмандары. Эртең ушу ачыкка чыкканда элдин жүзүн кантип карасаңар. Бу ачыкка эл менен ойношпош керек. Бачагаңар чыгарып коет. Бул жакында ачыкка чыгат. Азыркы кээ бир динди жамынган автосалондор. Азыркы биздин алымдардын сөзлөрүн кескилеп до конца көргөзбөй элди булмалаган дин душмандары. Силердин бачаңар чыгарабыз.